Азыркы тапта республика боюнча 200 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар. Анын ичинде 36 миңдейи балдар. Майыптуулугу бар балдар сапаттуу билимге, саламаттыгын сактоого, социалдык жактан камсыздоого, эс алууга, спортко муктаж болушат. Ошондуктан өзгөчө балдарыбыздын ден соолугунун оңолушу жана торолушу үчүн шарттарды түзүшүбүз керек. Бүгүнкү ачылып жаткан реабилитациялык борбор кичинекей бейтаптардын физикалык жана психологиялык ден соолугун калыбына келтирүүгө багытталган. Урматтуу мекендештер, көйгөйлөр бир четинен чечиле баштады. Бул сыяктуу иш-аракеттер албетте улантылат. Мындан башка дагы буну менен чечилип калды дегенден алыспыз. Мындан башка дагы реабилитациялык борборлорду салабыз, Кудай буйрса. Бул борбор 100 балага ылайыкталып атат. Мындан сырткары дагы алдыда улантылат. Биз мындай балдарыбызга ар дайым колдоо көрсөтүшүбүз керек. Алар колдоого муктаж. Себеби кайрымдуулук, мээримдүүлүк, боорукерлик сапаттарды каада салтты, нарк насилди бекем кармап келген элибиздин кан жанына сиңген. Ата наркы менен келаткан мындай асыл сапаттарды сактап, андан ары улап кетүүбүз абзел. Эң башкысы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдоо маселесинде ар бирибиздин жан дүйнөбүз өзгөрүшү керек. Майыптуулугу бар балдардын арасында өнөрлүү, эрки күчтүү балдар да арбын. Биз алардын ден соолугуна кам көрүү аркылуу мындай балдардын өзгөчө өнөрү менен талантын колдонушубуз зарыл келечекте. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, бул борбордо иштеген адистерибизге, балдарыбызга өз мүмкүнчүлүктөрүнө ишенүүсүнө, келечекке умтулуу менен караган көз карашта болуусуна жетишүүсүн каалаймын. Эң негизгиси балдардын жакындарынын жана айланасындагылардын колдоосун дайым сезип турушуна кам көрөлү. Борбордун ишине ийгиликтерди каалайм. Реабилитациялык борбордун ачылышы менен дагы бир жолу куттуктайм сиздерди.